Бүгін жогорку сотто сот актыларынан жана башка органдын актыларынын аткарылышы боюнча сот аткаруучулардын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктоочу кеңешмеси болуп өттү. Ага жогорку соттун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова катышты. Аталган кеңешмеде сот актыларынын жана башка органдын актыларынын аткарылышы боюнча акыркы 5 жыл аралыгына салыштырмалуу анализ жасалып, жылдан жылга аткаруунун пайызы азайып, 30%га жетпеген жыйынтык аныкталган. Мындай көрсөткүчтүн негизги себептеринин бири катары 2019 жылдын 1-январынан баштап кирген жаңы кодекстер боюнча сот актыларынан башка 29 ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын актыларын мажбурлап аткаруу. Ошондой эле коопсуз долбоору боюнча айыппулдар салынган токтомдорду мажбурлап аткаруу жагы жүктөлгөнү белгиленди. Жогорку соттун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова сотторго болгон ишенимде жогорулатуу сот актыларынын аткарылышынан көз каранды экенин баса белгилеп өттү. Ошондой эле аталган жыйында сот аткаруучулар тарабынан сот аткаруучулардын статусу, алардын социалдык камсыздоо, коопсуздук боюнча бир катар маселелер көтөрүлүп, сот актыларын жана башка мамлекеттик органдардын актыларын аткаруудагы көйгөйлүү маселелерге токтолуп, анын чечүү жолдорун сунушташты. Сот аткаруучулар тарабынан айтылган сунуш, ой пикирлерди эске алуу менен сот аткаруучулардын ишмердүүлүгүн жогорулатуу үчүн айрым мыйзамдарга өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү жана мүмкүн болгон шарттарды түзүү керек экени белгиленди. Учурда бир сот аткаруучунун 1 айлык жүктөмү 76 аткаруу документин түзүп жүргүзүлгөн функционалдык анализдин жыйынтыгы боюнча 1 айлык сот аткаруучунун жүктөмү 19 аткаруу документинин аткарылышын камсыз кылууга туура келет. Жалпы республика боюнча 57 сот аткаруучулар кызмат бөлүмдөрүндө 203 сот аткаруучу эмгектенип келген. Жүктөмдөрдү эске алуу менен 2019 жылдын 1-ноябрынан тарта 177 штаттык бирдик кошулуп, жалпысынан 380 сот аткаруучунун иш алып баруусу күтүлүүдө. Өлкөбүздө аткаруу документтерин мажбурлап аткартуу Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сот аткаруучуларына жүктөлгөн. Сот аткаруучулардын статусу, укугу жана милдеттери Кыргыз Республикасынын сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү мыйзамында аныкталат. Сот аткаруучунун ишинин жыйынтыгы дээрлик эле сот тутумунун ишинин баягы аброюн көтөрүүчү жана түшүрүп салуучу жагдай болуп эсептелинет. Андыктан бүгүнкү чогулуштун жыйынтыгы менен ушу көйгөйлөрдүн баарын аныктап, аларды толуктап, андан сырткары ушулардын чечүү жолдорун иштеп, мындан ары ошо көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган жумуш алып барабыз деп ишенем.